Билим берүү министрлигинин сурамжылоосунун негизинде маалым болгондой, өлкөдө жогорку билим алууну каалагандардын арасында юрист, экономист, технолог, маалыматтык технология, айыл чарба жана медициналык кесиптерге суроо талап жогору. Муктаждык бар жерде суроо талап да бар. Жогоруда аталган кесиптерге ээ болууну каалагандардын саны өскөн сайын, ошол кесип ээлерин даярдаган мекемелердин саны да өстү. Бирок мезгил көрсөткөндөй, учурда көптөгөн сандагы окуу жайлардын сапаты аксап келет. Мисалы, өлкөдө 6 медициналык жогорку окуу жайы бар болсо, билим берүү министрлиги алардын билим берүү сапатын толук көзөмөлгө ала албай келет. Көпчүлүк медициналык окуу жайларда тиешелүү техникалык жана окуу базалары жок эсе. Адистердин айтымында, алардын ичинде Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясы менен КРСУнун медициналык факультетинде гана окуу иштери алып баруучу талаптары толук сакталган. Калгандары эптеп эле каражат табуунун булагына айланып калган. Мына ушундай шартта медициналык окуу жайларды аяктагандар дарылоо мекемелерине кандай даярдыкта келишет? Бул суроо бүгүнкү күндө жоопсуз калууда. Өлкөдөгү медициналык окуу жайлардын флагманы эсептелген Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын жетекчилиги билимдин сапатын жакшыртуу максатында эл аралык донорлордун жардамы менен окуу базасын чыңдап, окутуучулардын курамын жакшыртып, студенттер үчүн атайын машыгуучу мекемелерди да ачып беришти. Эң алгачкы болуп медициналык академиянын алкагында ошол реформаны жүргүзүп жатабыз. Медициналык жогорку билим берүү боюнча биз эл аралык тажрыйбаны эске алып, мына биздин коллегалар Женева университетинин медициналык факультети бул Европадагы эң алдыңкы медицинаны реформалоо боюнча университет болот. Окуу жагынан айтып атам. Мына ошолордон дагы тажрыйба алмашып, биздин мугалимдерибиз ал жака барып көрүп келет. Мына ошол акыркы 7 жыл өзгөчө ошол Женева мед университети мед факультетинен келишип, биз менен чогуу талкуулап, төгөрөк столдорду, семинарларды, тренингдерди өткөрүшүп, биздин мугалимдер менен да иштеп атышат. Медициналык академиянын окуу базасын жакшыртуу багытындагы иштерди Кыргызстандагы швейцариялык элчилик донор катары өз мойнуна алган. The main goal of this reform Основная цель данных реформ is to train good doctors. заключается в подготовке соответствующих квалифицированных врачей. Good doctors who have practical and clinical experience, Врачей, у которых будет клинический и практический опыт, as well as strong knowledge, theoretical knowledge. а также достаточно хороший уровень блока теоретических знаний. Also to train doctors that not only will stay in Bishkek, А также, also will be ready to provide services in the region. а также подготовить врачей, которые не только останутся работать в городе Бишкек, а которые будут готовы поехать в регионы и обслуживать население там. Швейцариянын бердеги элчилиги аябай көп жардам беришти. Өзгөчө материалдык техникалык жагынан биз 2 борбор түздүк. Жанагы практикалык жагынан студенттердин ыкмаларды үйрөнүүсү жагынан, анан экинчи борборубуз ошол ыкмаларды баалоо боюнча мына ошол жердеги бардык керектүү каражаттардын баарын ошо Швейцариялык посольствосу бизге камсыз кылган.